Сакалды кырууда 4 чоң күнөө бар. Ушул тууралуу эскертип кетейин. Эркектин көркү сакалда, энетил көркү макалда, жүздүн көркү сакалда, сөздүн көркү макалда дейт кыргызда. Эркектерди Аллах Таала сакалы менен көрктүү кылган. Аялдын чачы кандай аялга көрүп берсе, эркектин сакалы ошондой эркектин жүзүнө көрүп берет. Сакалдын өкүмү аялдардын чачынын өкүмүнө окшош. Аялдар чачын алып салганы болбогондой, эркектер сакалын кырып салганы болбойт. Сакалды кырууда 4 чоң күнөө бар. Биринчи чоң күнөө Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сакалыңарды өстүргүлө деген. Мына ушу пайгамбарыбыздын буйругуна тоңмоюндук кылгандык болот. 20дан ашык хадисте, сахих хадистерде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сакалга тиешелүү хадистери сөздөрү келген. Мына ошол пайгамбардын осуяттарына тоңмоюндук кылгандык, пайгамбарыбыздын буйругуна каршы чыгуу бул чоң күнөөлөрдөн болот. Экинчи сакалдагы чоң күнөө, сакалды кыруудагы чоң күнөө. Яхуди насронилерге, тактап айтканда, христиан, еврейлерге окшоп калат. Христиан, еврейлер сакалды кырып жүргөн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям буйругун хадисинде буйруп, силер аларга окшобогула деген. Адам сакалды кыруусу менен ошол динсиздерге окшоп калат. Мусулманчылык келбетин жоготуп коет. Үчүнчү сакалды кыруудагы чоң күнөө. Сакалды кырган эркектер аялга окшоп калат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям аялга окшогон эркекке каргыш болсун, эркекке өзүнө окшотуп алган аялга каргыш болсун деген. Жүзүңдү жып-жылма кылып алсаң, сен жүзүңдөгү эркектик көрүнүш жоголуп кетет, аялга окшоп каласың. Бул дагы чоң күнөө болот. Төртүнчү сакалды кыруудагы чоң күнөө. Кур'ан Карим Ниса сүрөсүнүн 119-аятында "Вала амуруннахум фала югаййирунна халқаллах" шайтандын сөзү келет. Шайтандын сөзүн Аллах Таала хикаятан берген. Шайтан мен ал адамдарды буйрганда, алар Аллах жараткан табигый өзгөчөлүктөрүн өзгөртөт дейт. Пайгамбар саллаллаху хадисте 10 нерсе табигый өзгөчөлүктөрдөн болот, ошонун бири эркектердеги сакал деген. Сакал Аллах Таала бизди эркектерди жаратып, табигый өзгөчө эркектин бир аламаты белгиси кылып койгон. Мына ушуну кырып салуу шайтан мен адамдарды буйрганда, мага баш ийгендер алар ошо Аллах Тааланын табигый берген өзгөчөлүктөрүн өзгөртөт деген. Демек, 4-чү чоң күнөөсү шайтанга баш ийип калуу болот. Кур'ан Каримде Аллах Таала шайтан силердин ачык душманыңар, силер дагы шайтанга душмандык кылып ага каршы болгула деген. Бирок сакалды кырган адамдар шайтанга каршы болбостон, анын буйругун аткарып ага баш ийип алгандар болот. Эми кээ бирлер жашынан сакал койсо, ага тиешеттер, сен жаш эле шал болуп калдың, жаш эле кары болуп калдың, ак сакал болуп калдың деп. Бул туура эмес түшүнүк. Манас эпосунда сакалдын 5 түрүн айткан. Биринчиси тармал сакал. Балдарга жаш мезгилинен 20 жашка чейинки чыккан сакал тармал сакал болот. Тармал сакал өзүнүн жаш жигитке өзүнүн көркүн берип турат. Ал эч качан кары чалга окшоп калбайт сакалы менен. Сакалы ага жүзүнө көрк берет, дагы сулуу болот жигит. Сакалдын экинчи түрү, Манас эпосунда айтылган экинчи түрү, бул кара сакал. Кара сакал 20 жаштан 30 жашка чейинки аралыктагы сакалдар болот. Үчүнчү түрү бурул сакал дейт. Бурул сакал бул 30 жаштан 40 жашка чейинки аралыктагы адамдар бир аз сакалы өзгөрө баштайт. Төртүнчүсү көк сакал деп аталат. Көк сакал бул 40 жаштан 60 жашка чейинки аралыктагылар сакалы көгөрүп, ак алалап, кээ бириники ала болуп, ушундай болот да. Жалпы түрүнөн муну көк сакал деп аталган. Ал эми сакалдын 5-чи түрү ак сакал дейт. Ак сакал, сакалы аппак болуп, аппак сакал болуп калаттар. Негизи ак сакалдын чеги 60 жаштан жогору деп берилген. 60 жаштан кийин ак сакал болот. 40 жаштан 60 жашка чейинкилер көк сакал болот. Бул нерсе ошо Манас эпосундагы сакалдын 5 түрүнү бергени кыргыз эли орустардын бийлигиден мурда дагы сакал жашынан баштап сакал коюп келген дегенди билдирет. Кыргыз элинин салтында дагы мурдатан сакал коюлган. Сакалды коелу, сакалды узун кылып өстүрөлү. Сакалдын өкүмү беттегилерди тазаласак болот, моюндагыларды тазаласак болот. Сакал бир учтан болуш керек, ушундай. Мынакей, бир учтан ашканын биягын кырка берсек болот. Бул жагын кыскартсак болот. Сакал лихя дейт арабча. Астыңкы жаактын сөөгүн лахя дейт. Ошо лахя сөөгүнүн үстүнө чыкканы баары сакал болуп эсептелинет. Видеонун бул жагында сакалдын энергиясы бар экенини көрсөткөнмүн. Тарак өзүнүн могуга баракка жакын кылсаң эч бир таасири жок. Бирок сакал тарагандан кийин жакындасаң кадимкидей энергиясы тартканын көрөсүздөр.
Негизи сакалда энергиясы бар деп баары эле айтышат. Анткени сакал койгон адам сакал койбогон эркекке караганда бакубатыраак болот экен. Эркектик күчү сакталат. Бүткүл пайгамбарлар ошондуктан сакал коюшкан. Барлык аулиялар, сахабалар, бир дагы сахаба сакалын кырып алган же пайгамбарлар кырып алганы айтылбайт. Барлык пайгамбарлардын сакалы болгон. Ошондуктан бул сакал адамзаттынка энергиясын да күчтүү кылат. Эркектик өзгөчөлүгүн күчтүү кылат. Эркекти токтолуу, мындай эркектик сапат, эр сапаттыкка алып келет сакал. Ошондуктан Аллах Таала эркектерге сакал берген. Ошо сакалды коюу менен эркек көптөгөн жакшылыктарга, таасирлерге жетет. Мынакей сакалдын энергиясын өзүңүздөр көрүп, байкап баа бериңиздер.